Ош шаарынан Өзбекстандын Наманган шаарына, андан ары Казансайга чейин маршруттук каттам ачылды. Эми эки өлкөнүн жарандары ушул каттам менен жүрө алышат. Кичи автобустар күн сайын Ош автобекетинен 4 жолу, тагыраагы саат 10, 12, 14 жана 16:00 жөнөп кетет. Бул илгери союз мезгилде жүргөн каттам, биз ушуну жандандырып, мына эки президенттин саясатын колдоп, эки элдин ынтымакчылыгы үчүн, келечеги үчүн ачтык. Өзбекстанда партнерибиз бар, Саванна деген фирма. Şunu açıp memleket transport ministrliği ruhsat berdi. Yolun uzunluğu 170 kilometre. Kasansayga çeyin. Namangan'a 135 kilometre. Yol akısı Kasansay 450 som. Namangan'a avtovokzalına 320 atımdan. Жүргүнчүлөр достук өткөрмө бекети аркылуу катташат. Ушул эле кичи автобустар Казансайдан Ош шаарына келишет. Каттамдар дем алышсыз аткарылат. Трансордо ЖЧКсынын жетекчиси алдыда каттаган жарандардын саны көбөйсө, дагы унаалар кошулат дейт. Кудай буйрса токтотпой, биз Ош Андижан немесине биз тейлейбиз. Ошол Ош автобустар менен мындай скользящий график кылдык. Күнүнө 2ден бияка чыгып иштейт. 4 машина Андижанга иштейт. 10 машина скользящий график иштейт. Аракет кылабыз жүргүзгөнгөчү. Алабука районуна, Чаткалга дагы ыңгайлуу болот. Андан сырткары основной мына Наманган облусу менен карым-катташ жакшы болот да. Эл аралык каттамдын ачылуусу менен жарандардын түйшүгү жеңилдеди дейт тургундар. Андыктан ай сайын коңшу өлкөдөгү туугандарына каттап турган жергиликтүүлөр кубанып жатышкандыгын билдиришти. Дароо биринчи кичи автобус толуп, экинчисине отура башташты. Оштон Наманганга, Намангандан Касансайга барабыз. Анан Касансайдан Оштон Наманганга, андан ары Кененсайга барабыз. Бул биз үчүн абдан ыңгайлуу болду да. Такси менен жүрбөйбүз, отурдук, көздөгөн жерибизге жетип алабыз. Буйрса бул биринчи барышыбыз. Маршруттар мындан дагы көбүрөөк болсо жакшы деп ойлойм. Анткени бара тургандар да көп. Касансайга мен мурун таможнядан өтүп такси менен кетчүлүк, азыр ыңгайлуу болуп калдык. Вокзалдан отуруп эле кетип калабыз. Барып бу жерден да обратнага рейс болот дейт. Жакшы. Каттамдарды көбөйтүш керек, каттамдар боло бериш керек. Кыргызстан менен Өзбекстандын немесинде границасында барды келдиге жакшы. Эске салсак, буга чейин Ош Андижан маршруттук каттамы да ачылган. Учурда ал аркылуу да жүздөгөн жарандар эки өлкөгө кирип чыгышат. Сыймык Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош.